Негізінен бүгінгі соттық отырымда оозун тигип алган Талгат Шамшиевдин атасы туп-туура мындан 24 жыл мурун Нарын шаарында каза болгон. Крим авторитет Алмаз Сулайманов тарабынан кайманаты Лимонти тарабынан өлтүрүлгөндүгү аныкталып, Лимонти өмүр бою абакка камалгандыгын интернет айдыңынан көрүүгө болот. Эсиңиздерге сала кетсек, Талгат Шамшиевдин абакта жаткандыгына толугу менен 1 жыл убакыт болуп калды. Соттук отурум дайындалып, бирок эч эле аягына чыкпай келет ушул күнгө чейин. Окуя Нарын шаарында болгон. Эмнегедир бул соттук процессти Бишкек шаарында 1-май райондук соту карап жатат. 1 жылдан бери соттук отурум аягына чыкпай, бүгүн Талгат өзүнүн оозун тигип, мен сизге ишенбеймин деп студияга бир нече ирет айтып кайрылды, бирок анысынан эч майнап чыккан жок. — 1997 жылы Крим авторитет кайманаты Лимонти тарабынан Талгаттын атасы абдан мыкаачылык менен өлтүрүлгөн, колу буту сындырылып, андан соң абдан мыкаачылык менен өрттөлгөн, анан пистолет менен атылып, сууга ыргытылган. Клиникасында сиздердин тиштериңиздерди дарылоого даяр. Биздин клиникада чоңдор жана 4 жашар бөбөктөрдөн жогору кызмат кылынат. Бизге кайрылган ар бир пациенттерге өзгөчө көңүл бурулат. Биздеги жогорку билимдүү врачтардын тажрыйбасы 5 жылдан жогору. Биздин клиникада орус, кыргыз жана өзбек тилдеринде сүйлөйбүз. Катталуучуларыбыз үчүн дарылоо үчүн кеңеш берүү жана рентген акысыз. Бизде арзандатуулар жана ар кандай кызыктуу оюндар өтүп турат. Биздин дарек метро Достоевская, Самоточная 17А көчөсү. Биз метрого болгон 2 минутта. Бардык суроолор боюнча ушул номерлерге кайрылсаңыздар болот. 8915 444 8052. Тишиңиздин сактыгы биздин камкордугубузда. Биз сиздерди күтөбүз. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге бүгүн чукул кайрылуунун алдында турамын, атайын офис учурунда. Бүгүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 14 январда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда Крим төбөл Лимонти кайманаты менен белгилүү болгон Алмаз Сулаймановдун өлүмү боюнча соттук отурум өттү. Бул жолку соттук отурум кийинкиге жылдырылды. Буга макул болбогон Талгат Шамшиев соттук отурумда оозун тигип салды. Эсиңиздерге сала кетсек, Талгат Шамшиевдин абакта жаткандыгына толугу менен 1 жыл убакыт болуп калды. Соттук отурум дайындалып, бирок эч эле аягына чыкпай келет ушул күнгө чейин. Окуя Нарын шаарында болгон. Эмнегедир бул соттук процессти Бишкек шаарында 1-май райондук соту карап жатат. 1 жылдан бери соттук отурум аягына чыкпай, бүгүн Талгат өзүнүн оозун тигип, мен сизге ишенбеймин деп студияга бир нече ирет айтып кайрылды, бирок анысынан эч майнап чыккан жок. Соттук залынан аны алып чыгып кетишти. Кийинки отурум 20 январда 10:00 болот деп пландалууда. Аны дагы мен сиздерге маалымдап айтып турмакчымын. Эсиңиздерге сала кетсек, 2020 жылдын 28 март күнү Нарында Крим авторитет Алмаз Сулаймановду өлтүрүп кетишкен. Анын өлүмүнө шектүү катары 25 жаштагы Талгат Шамшиев аттуу жаран кармалган. Андан соң Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын имаратына киши өлтүрүп алдым деп Талгат Шамшиев өзү барган.
Нарындагы үрөй учурган окуяларды 3 ай мурун мен да өзүм журналист катары иликтөө жасап келгенмин. Бул окуяны белгилүү тележурналист, укукчу журналист Нышанбек Кочкоров да бир убактарда тартып, материал кылып, иликтөөсүн баяндап берген экен. Анын архив материалына таянып, мен да иликтөө жасап чыкканмын. Ал иликтөө интернетке чыгары менен абдан заматта абдан көрүмдүү болуп, миллион просмотрдан ашык көрүүчү топтой алды өзү. Көпчүлүк адамдар Талгаттын боштондукка чыгышын каалашкан. Негизинен бүгүнкү соттук отурумда оозун тигип алган Талгат Шамшиевдин атасы туп-туура мындан 24 жыл мурун Нарын шаарында каза болгон. Ал тагыраак айтканда 1997 жылы Крим авторитет Алмаз Сулайманов тарабынан кайманаты Лимонти тарабынан өлтүрүлгөндүгү аныкталып, Лимонти өмүр бою абакка камалгандыгын интернет айдыңынан көрүүгө болот. Тагыраак айтканда 1997 жылы Крим авторитет Алмаз Сулайманов тарабынан, тагыраак айтканда кайманаты Лимонти тарабынан Талгаттын атасы абдан мыкаачылык менен өлтүрүлгөн, колу буту сындырылып, андан соң абдан мыкаачылык менен өрттөлгөн, анан пистолет менен атылып, сууга ыргытылган жансыз денеси. Ошондой көргөзмөлөрдү беришкен күбөлөр. Иликтөөнүн жүрүшүндө дагы ошол нерсе баяндалган. Эмесе мындан 3 ай мурун Нарындагы үрөй учурган окуяны мен иликтеп келгенмин. Ошол иликтөөнү азыр назарыңыздарга сунуштайбыз. Комментарий калтырсаңыздар болот, ой пикириңиздерди калтырсаңыздар болот, сиздер дагы үн кошуңуздар. Мен азыр Нарын шаарындагы Нарын дарыясынын боюнда турам. Туп-туура мындан 24 жыл мурун бул дарыянын боюнда үрөй учурган окуя катталган. Тагыраак айтканда уюшкан кылмыштуу топтун өкүлдөрү жана ошондой эле спорттун чеберлери жалпысынан 17 адам биригип, 2 адамды мыкаачылык менен колу бутун сындырып, андан соң пистолет менен атып, кийин бензин алып келип өрттөп, дал ушул Нарын дарыясына ыргытып, агызып жиберишкендигин соттук териштирүү иштеринде айтып беришкен. Арадан 23 жыл өткөн соң, мыкаачылык менен өлтүрүлгөн адамдын уулу чоңоюп, бир убакта атасын атып салган уюшкан кылмыштуу топтун өкүлү Лимонтини өлтүргөн. Учурда 1,5 жылдан бери тергөө иштери уланып, соттук териштирүү иштери али бүт элек. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз дал ушул үрөй учурган Нарындагы окуя туурасында сиздерге кенен баяндап, фактылардын негизинде айтып беребиз. Биз менен бирге аягына чейин күзөтүп туруңуздар. Агам тууралуу айтып берсем, бул Имаш агам Нарын шаарында көп кайрымдуулук иштерин кылчу, могу жетим жесирлерди бакчы эле, көп колдо жоктурга аябай көп жардам берип турчу эле. Муну биз эле эмес, мынакей Нарын шаарынын эли бүт билет, эски эл бүт билет. Ушу каза болгондо Нарын шаарынын эли бүт келген похоронуна. Киши аябай көп болгон абдан. Анан байкемде Алмаз Сулайманов, кайманаты Лимонти болуп, булар ортодон ичара келишпестиктер болуп, Имаш байке менен жанындагы Шадыбек, Абсалип Шадыбек доозун экөөнү тең алып барып, 4 саат, 5 саат сабашып, буту колун сындырышып, кабыргаларын сындырып, анан Нарындан 30 чакырым алыстык жерге алып барышып, өлтүрөбүз деген ой менен алып барышкан булар. Ошол кезде атайын алдын ала бензин канистрге алып алышып, алып барып, Лимонти 2ден сыйды аткан экөөнү пистолет менен. Бирден төшкө атып, бирден башка атып өлтүрүшүп, өлдү болуп, аябай мыкаачылык менен өлтүрүп атышпай карабайсыңбы? Өлдү Имаш, үстүнө бензин чачкыла деп Бока жандагыларга приказ берип, бензин чачтыртып, өрттөтүп, өрттөнүп аткан убакта Имаш байкемдин сөөгү кыймылдайт жерден. Кыймылдаганда Имаш түрү экен Лимонти дегенде, Лимонти барып туруп, бул контрольный деп туруп, кайда бирден сыйра башка атып
кийин ошо сөөгүндө дагы ушул мына экспертизадан 2ден башка октун кирген жерлери чыккан экспертиза Имаш байкемдин сөөгүндө. Мен Абсалиев Шадыбектин бир тууган эниси болгом. Байкемди 1997 жылы Алмаз Сулайманов болот деген бир уюшкан бандиттер 17-18 киши мыкачылык менен өлтүрүшкөн. Анан ошол байкемдин артында 2 баласы, 2 уулу, 1 кызы бар. Ошо бүт коррупция менен кылып атышып, кайра чыгып, бул жерге жөн эле чыгып, түрмөдөн чыкпай, эл минбеген машинаны тээп, эл кийбеген кийимди кийип жүрсө, биздин деле намысыбыз бар, биздин деле каныбыз кайнап, биздин бир туугандын сөөгү табылбай, монтуп жүрсө, тиги тайраңда өлтүрүп коюп, кымбат машина айдап 570 деген жип айдап алып жүрсө, любой кишинин каны күйөт да. Бул системанын өлгөнү да, ошо атууга кеткен киши көчөдө монтуп сайрандап жүргөнү. Мен азыр Нарын шаарындагы Сагынбай Орозбаков көчөсүндө турам. Нарын шаарынын ортосунан Алмаз Сулайманов, тагыраак айтканда каймана аты Лимонти, мына ушул мен турган аймакта унаанын ичинде каза болгон. Бул жер Нарын шаарынын ортосу, бул жагында акимият турат, бул жагында эс алуучу жай, 1 км алыстыкта жайгашкан милицияхана турат. Бул окуя 2020 жылдын 28 мартында катталган. Ал учурда өлкө аймагында карантин болгондуктан көпчүлүк адамдар сыртка чыкпай, үйүндө гана олтурушкан. Ошондуктан бул жердеги окуяга эч ким күбө катары тартылган эмес, көргөн эмес. Азыр биз Лимонтини өлтүргөн Талгаттын апасын менен барлашабыз. Буга чейин айтып өткөндөй эле, ушул Талгат Лимонтини кантип өлтүрүп алды? Сиз энесисиз, ошол учурда Талгат менен чогуу болгон кездер, келиниңиздер менен. Ошол окуяны айтып берсеңиз баянда өзүңүз. Ошол күнү 28 март күнү бүт барыстан пандемияда жатканбыз. Ошол күнү тиги кызы ооруп, больницага барып, андан кийин анан кызына дары алып келе калчы деп, мен жиберип атпайм мындай болорун билгенде, дары эмес эчтекеге жиберме эмес экен. Ушул көчөдөн Лимонтинин машинеси менен балам экөөсү түшүп кетип, анан кийин ушул каргашалы окуя болуп атат. Эми балам андай жолго бармак эмес. Демек, ушул жолдо сиз балаңызды дарыга жөнөткөнсүз. Ошол күнү дарыга жөнөтүп жиберип атпайм. Дары кичинекей кыз ооруп түнү менен ыйлагандан больницага барсак дары алып келип, дары бериш керек болуп калды. Дарыга барып келе калды, анан кийин өсүм жибергем. Ушул окуя ушул жерде болуптур. Демек, кичинекей шаар күтүүсүздөн эле келип калган. Ооба, Лимонтиге атайын деп мындай жолугам деп чыккан жок. Келиним үчөөбүз, ооба. Балаңыз менен сүйлөштүңүзбү? Кантип өлтүрүп алыптыр? Буга чейин ал Лимонтини тааныганбы? Лимонтини таанычу эмес экен, таанычу эмес Лимонтини. Анан экөөсү түшүп калып, могу жолдон түшүп калып, балам кичинекей машина тигинкидин даңкыйган чоң Лексус менен экөөсү түшүп калып, анан кийин сен кимсиң боло кетишип, анан кийин сен тиги Имаштын баласы белең деп, анан кийин бучагын алып чуркаптыр ушул айтуусу боюнча. Анан эми бала спорт менен заниматься эткен бала, чоң эле бала, анан кийин кайра бучагын тартып алып сайгылап өлтүрүп алыптыр. Өлтүрүп алып кайра балам милицияга алып жөнөптүр. Тигилерде милицияга кайра өзү алып жөнөдү. Тигиндей болуп эле сууга түртүп жиберген жок, машинесин өрттөй ийген жери жок. Милицияга кайра өзү алып барып өзү түшүп берди балам. Эми мына 1,5 жылдан бери ушу соту болбой жатат. Ушу Нарында соту болмок, соту болгон жок Нарында деле. Бишкекке сотко которуп коюшту. Сот процесси кандай болуп атат эми? Ошол айтып берсеңиз, 1,5 жыл болуптур. Эмне деп тергөө кандай болуп атат? Тергөөдө болгон жок, эчтекеси болгон жок. Барабыз деле кайра келебиз, баягы сот, Первомайский соттун ичинде жүрөбүз. Кичинекей неберем, келиним болуп эле кайра барып эле кайра келе беребиз. Сот болгон жери жок. Урматтуу көрүүчүлөр, бул окуяны мен буга чейин да өзүмдүн YouTube каналыма жайгаштырганмын. Ал жерде күнүгө 150 миң, 100 миңден ашык просмотрлар болуп аткан, 5 күндө 600 миңге чукул просмотр болуп, 14 миң адам жакты белгисин баскан жана ошондой эле 4600 адам
комментарий жазып, өздөрүнүн пикирлерин калтырышкан. Мындан улам коомчулуктун элдин суранычы менен мен окуяны жеринен тартуу үчүн келдим. Бардык пикирлерди сиздердин алдыңыздарга тааныштырып, сунуштап жатабыз азыркы учурда. Мына бул жерден өзүңүздөр да карап отуруп, баамыңыздарды салсаңыздар болот. Бул өлүм атайлап жасалганбы же капыстан болгон өлүмбү? Өздүк булактардын айтымында Талгат Алмаз Сулаймановду өлтүрүп алгандан кийин өзүнүн машинасы менен кайрадан бул жерге алып келген. Бул жер Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын алдына өзү келип, өлтүрүп алгандыгы туурасында айтып, милициялардан жардам сураган. Азыр эми ушул окуя баштапкы кандай тергелген, кандай каттоого алынган, кандай аракеттер болгондугун мен азыр ичине кирип, басма сөз катчысынан маалымат алууга аракет жасайын. Жүрүңүздөр анда. Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Жакшы. Журналист, ютубер Адыл Абжоллу. Биз Бишкектен келдик. Биз басма сөз катчы менен байланышсак дедик эле, бир өзүбүздүн ишибиз менен келдик эле. Тергөө иштери боюнча. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы. Кантип байланышабыз, маалымат алалы дедик эле. Азыр эми чабалай байланышып көрөйүн, Эшикти ачып эле койсоңуз болобу? Пресс-служба жок экен. Пресс-служба жок экен. Негизи бүгүн иш күнүбү, иштеш керекпи? Азыр обед учур болуп калбады, азыр келет. Обед бүттү. Обед бүттү. 2ге чейин обед. Обед 2ге чейин. 2ге чейин, 2 дегенсиздер. Биз азыр Нарын облусунун ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Кундуз деген айымга байланыштабыз. Ал азыр байланышып көрөбүз. Окуя боюнча кандай? Саламатсызбы? Ооба. Бул материал боюнча мен эч нерсе айта албайм. Бул материалды ошондон эле сразу МВДга өткөрүп бергенбиз. Бул МВДнын пресс-службасы берет. Биз бере албайбыз эч качан. Ошол убагында деле бергенбиз мен. Бул окуя боюнча Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы маалымат берүүдөн баш тартты. Бирок окуя туурасында өзү кенен кабардар экендигин айтты. Чындыгында окуя ушул жерде катталып атат. Милицияга өзү келип атат. Баштапкы тергөө иликтөө дал ушул жерден башталган. Эмнеге маалымат бере албайт, мен биле албадым. Бул маселе боюнча ички иштер министрлиги маалымат берет деп кабарлады. Биз больницага барганда камера бүт баары зафиксировать эткен, почему-то следствие биз аны зафиксировать этпей койду. Ал бирөө менен болчал группа лиц деп эле калып эле бир неме жазып атат. Хотя бүт баары биз кызым ооруп атканы, больницага барганыбыз бүт баары зафиксированы болчу камерадачы. Ошону киргизген жок эч ким эч жакачы. Анан мындай случайность болду да ал күнүчү. Биз больницага бардык, кел дарыга барам деп ушинтип калды. А булар эме деп эле жанында кишилер бар болчу, муну деген атайлап эле кылды деп эле атат. Атайлап кылган жок да. Бул өлтүрүп алып күйөөм кайра больницага алып барды. Жолдон милицияны көрүп калып ушуну түшүндүрүп берем деп токтоду. Эси чын эле өлтүргүсү келсе, анда алып барып мен кайнатамды өлтүргөндөй сабап башына атып өрттөп салмак да. Суга ыргыт тиймек, антпей эле алып барды да. Больницага өзү билбей калдым эмне болгонунчу. Ушул китеп адамдардын жүрөгүнөн, дагы ошо кылмыш дүйнөсүнүн адамдарынан дагы ошолорго тарбия, нур, насил бере турган. Ушул
кийинки муундарга бир өзүнчө өрнөк боло турган китептерден болушун каалар элем. Балким дагы эле болсо ушул имаш тууралуу бул элден өткөн терең архив чок экен. Бул адамдар ушул имаштын сөзүн угуп сооп чыгып жүргөн адамдар тирүү барактарда ошол эл ошол унутпасын дагы, ошол архив, ошол эл аман болсун. Имаштын уулу Талгартсың, Талгарт атаңа эстелик коюшту, атаң жөнүндө китеп жазылды. Сен эми көп капа болбошуң керек. Сен атаңды өлдү деп айтсак болобу? Имаштан өлгөн жок эле дейм. Чоңойгондо ким болосуң дагы? Имаштандай. Имаш атаңдай болосуң. Окуядан Нарын шаарындагы бардык жарандар кабардар, эмесе элдин пикири дагы маанилүү болгондуктан азыр эл пикирин билүүгө аракет кылып көрөбүз. Кандай десек, ушул кырсык болгондон баштап эле Талгаттын кандай бала экени бир нерсе болмоюнча билинбейт адамдыкы. Талгаттын кандай адам экенин, кандай бала экенин эл, жумурай, журт, Нарын эли бүт эле ыйлады го, жакшынакай бала бул эмне болуп кетти, эмнеге өлтүрдү деп. Кайра бир тараптуу эл рас кылды, рас өлтүрдү дейт. Рас өлтүргөн менен баланын убалы кимге? Баланыкы жаман болбодубу? Ошо менин угушумча, Талгатты угушумча аябай жакшы бала болчу деп айтышат да баары теңчи. Намаз окуган, ошо тиги мындай тентек деген эч ким ага чейин андай эч нерсе болбоптур да, аябай жакшы бала болчу деп айтышат элдин баары. Мен дагы ошо атайын телевиденияга барып айтсамы деген оюм бар болчу да, ал бала деген эмкичекти сөзсүз кутулуш керек болчу. Соттор деген эч ак эле актап бул баланы эч ак эле эркиндикке чыгарыш керек болчу. Жалпы Нарын областынын энелеринин атынан сүйлөйм да, биз энебиз да. Мен бая күнү апасынын ыйлаганын көрүп ушундай жүрөгүм ооруду. Биз Нарында жашагандан кийин канча жылдан бери Имаштын ким экенин билебиз. Жетим жесирлерге жардам берген, кайрымдуу, ушундай боорукер, жакшы адам болчу. Бул бала өзү да кичинекейинен атасынан эрте жетим калып, энеси байкуш ушу жетим жүрүп, жесир жүрүп чоңойткон бала болчу. Бул башкача бала болчу да. Эчтеке жанында эчтекеси болбосо дагы ушу акыркы оокатына чейин Нарындын элине кайрылып, кайрымдуулукту берип жүргөн адам болчу. Анан айланайын. Талгатка эркиндик, эмне үчүн өмүр бою атууга деп өкүмдү чыгарып соттор. Андан кийин кайра 2000 жылкы өмүр бою түрмө деп коюп, эмнеге чыгарып жиберет? Ошол лимон тине. Болгон нерсе кырсык болду, ар ким ошондой болот да. Биз билгенден бирок алды эле жакшы болмосбу, жакшы кишинин баласы эле, атасын деле таанычу элекпиз. Нарында чок өскөнбүз баары тең эле. Урматтуу көрүүчүлөр, мен Адилет укуктук автордук программасынын студиясынан берүүнү улаймын. Мына мен кече Нарынга дагы барып келдим. Ошол Нарындагы үрөй учурган окуяларды баяндап. Эсиңиздерге сала кетсек, бир жума мурун дагы буну эфирге чыгарганбыз. Мен өзүмдүн YouTube каналыман чыккан, бирок 6 күндүн ичинде 600 миңден ашык адам көрдү. Жана ошондой эле 16 миң адам жакты белгисин басса, 5 миңге чукул адам комментарий жазып, юң коштоптур. Демек, коомчулуктагы актуалдуу маселени өзөгүнөн барып, жеринен барып тартып келейин деп, Нарынга дагы барып, элдин үнүн билип, ошол бардык тараптардын үнүн билүүгө аракет кылдык. Мына мен ошол Адилет автордук программасынын куттуу студиясында отурамын. Бир мезгилде мындан 24 жыл мурун, 22 жыл мурун дал ушул Адилет автордук программасынын алып баруучусу Нышанбек Кочкоров агайыбыз дагы мына ошол Нарындагы окуяда ошол 2 адамдын каза болушуна жалпысынан 17 адам шектелип, анын 12 адамдын ошол камалып, сот жабууна тартылышына түздөн-түз ушул программанын автору Нышанбек Кочкоровдун салымы бар. Ошол мезгилде чындык деп айтып, ушул программаларды чыгарган үчүн. Мына агайдын дагы студиясында отурабыз. Агай өзү укуктук ардагер, журналист. Мына көп жылдан бери телекомпанияларда эмгектенип, ошол Кыргызстандын булуң бурчуна барып, ошол элдин үнүн жеткирип болгон күч аракети менен иштеп жүрөт. Мына айтып берсеңиз, биз ошол сиз буга чейин 20 жыл мурун чыгарган иликтөөңүздүн кайрадан уландысы дейбизби, же болбосо бир ошого бир багытташ дейбизби, программаны да даярдап келдик. Буга чейин сиз ушул Нарындагы үрөй учурган окуяларды баяндап, өзүңүз
чагылдырып аягына жеткендеңиз. Эми ушундай программалар негизи кандай жыйынтык берет экен? Мынау ошол нерсенин уландысы азыр кайрадан кайтып келди да. Адыл, мына мындайда балам, мен журналистикада 45 жыл иштедим да, туп-тура. Ошонун 10 жылдан газетада иштедим да, калган телевидениеде иштедим. Ушул жылдардын ичинде мен укуктук тема менен гана жашадым. Укук саясаты бул менин ишим. Мына өткөн жумада ошол Мирлан Орозбаев келип, сен болуп, биз мына ошо бир убактагы Имангази Шамиевдин уулу Талгат Шамиев атактуу, белгилүү, кыйын камкор Лимонтини өлтүрүп салгандыгына кайрылдык да. Көрсө Талгат 1,5 жылдан бери ошо өлүм окуясынан кийин 1,5 жылдан бери Талгат эч кандай эле ошо бир орчундуу себеби жок, камалып жаттыр да. Мен анан кийин бул теманы ошолдун күнү карап изилдеп көрсөм, ушу бир кызыктай маанилүү фактыларды байкадым. Ушул эмне үчүн нарында өтпөйт деген суроо коюлду да. Лимонтин нарында сайрандап жүрсө, Лимонтин нарында өлсө, Талгат нарында жүрсө, эмне үчүн сот 1-Май районуна келип калат деген бул чоң укуктук суроо. Ошондо мына азыр миңдеген адамдар азыр эмнеге ушундай деп кыргыздар билгиси келип турат. Ой, анын кылмыш ишин ичин ачып окусаң бир эле себеби бар экен. Лимонтинин аялы 3-чү баласын төлөйм деп боюнда бар экен дагы, ал нарынга сотко барып келе албайт экен. Болгон эле ушу. Ошол үчүн сот процессин 1-Май сот процесси бияка жылып атат. Көрдүңөрбү кандай бул кылмыш дүйнөсүнүн кыйындыгын? Болбосо тапсынчы азыр мага башка шылтоону. Мына ушул ходатайство соттун кылмыш ишинин ичинде жүрөт. Мына мен эмеси менен, адвокаттары менен сүйлөштүм. Ушул болгон эле. Лимонтинин аялынын боюнда бар төрөгөнү калыптыр дагы, нарынга барганга чамасы келбейт экен. Анан аны бул 1-Май районуна которуп коюптур. 1-Май районуна келгенине Талгаттын 1 жыл болуптур. Мына, кылмыш дүйнөсү кыйынбы же биздин светтеги өлкөдөгү мыйзамдуулук кыйынбы? Кылмыш дүйнөсү кыйын болуп атпайбы? Мына азыр сен айтып атасың, канча миң адам просмотр болду дедиң? Жалпысынан 6 күндө 600 миңден ашты. 600 миң киши, ушунун аягы эмне болот деп күтүп турат. Аягы Кудай буйруса жакшы болоруна ишенем. Мен канча жыл şu adlet iştesemde daima adalettүүлүк жеңет. Мына жеңишинин мен кыргыз элине бүгүн şu 600 миң ушу теманы көрүп койгон адам, мына 6 миңге жакын адам комментария жазыптыр. Ушул адамдардын баарына таазим кылам. Ушул адамдардын баары адилеттүүлүктөн, чындыктан кайдыгер калбаган адамдар. Мен ушул адамдарга 1000 рет тизе бүгүп ушул эме кылам да, ушу ыраазычылык айтам. Анан Кудайдын кудурети 22 жыл мурда мен Имангаzi Шамиев менен Имашты жана тиги аны шериги ким эле Имаштын шериги досу ушул экөөнү өлтүргөн Лимонтин иликтеген журналисттин. Бүгүн мына мен уже карыдым, пенсионер болуп жүрөм да. Мына сен пайда болдуң, Адыл. А сен болсо эми Имаштын уулу Талгаттын темасын иликтеп атасың. Лимонтинин өлүмүнүн себебин изилдеп атасың. А бул темалар биздин миллиондогон көрүүчүлөргө жашоодо адилеттүүлүк жеңеби же кылмыш дүйнөсү жеңеби, ак жеңеби же кара жеңеби деген саясатты коюп келатат. Кудай буюрса элге олия болуп, антип-минтип бирдеме деле айткым келбейт, бирок ишенем адилеттүүлүк жеңет. Мына сага мен чоң ыраазычылык, ошончо адамдын атынан ыраазычылык айтам, сен нарынга барып келдиң.